Бүгүнкү сабагыбызда Улуу Манастын акылмандыгы уюган улуттук рухий кут жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Эр Манас бир гана күчтүүлүгүнөн, алптыгынан, баатырдыгынан, жоодон өч алгандыгынан гана эл башы каганы болгон жок. Ал жаштайынан устаттарын таалим сабагынан өтүп, нускуусун угуп, эл жерин сүйгөндүктөн, чилдей тараган элдин башын коштуруп, калктын камын ойлогондуктан, кошуна боордош элдер менен тил таба билгендиктен, калыс сөзүнөн, акыйкаттыгынан, айкөлдүгүнөн, жигердүү даанышмандыгынан хан шайлаган. Ал мындай адебин, ыйык кыраакы касиеттерин өлөр өлгөнчө баардык учурда сактап жүрүп өттү. Манастын аяр бак аябасы, акылга дыйкан кемеңгер кошой атасы сыяктуу нарктуу ага, кыраан жан жолдош, жоокер, акылман, кеңешчилери болуп турушту. Уруу аксакалы Байжигит кой оозунан чөп албас, кара тилдүү, тилге жүйрүк, каражаак, жетимиш уруу тил билген, жетимиш түрдүү эл көргөн чечен ажыбайы, капылеттен сөз, кысталышта жол тапкан, кылымга чечен үлгүлүү эр үлбү сыяктуу чоролору болгон. Эр Манас, Бегиш, Көйүш деген аярлары, кара төлөк түлгөчүсү, Агыдай далычыны күткөн. Кайсы бир эпос айтуучулар Манастын хан ордосунда 60 акылчысы болгонун эскертет. Алар эл ичиндеги ынтымак ырысты кармап, душман, жоо менен мамилесин чечүү үчүн өлүмгө башын байлап, элчиликке барышкан. Бул акылмандар, чоролор Манастын үзүлгөнүн улаган, чачылганын жыйнаган, ийрисин түзөгөн, сайып жүрүп бак кылган, салып жүрүп там кылган, аркада жүрсө сан колдой, астыда жүрсө ак жолтой кеңешчи насаатчылар эле. Манас эпосунда Бай Жакып уулун 8-ге чыкканда тенттик кезинде койчу башчысы Ошбурга акыл барып тарбиялоого берет. Кээ бир изилдөөчүлөр Жакып Кытай калмактардан коркконунан же чоң жендерин жинин кагылсын, койчулук кесипти билип, эр жетилсин үчүн берген деген үчүлөш божомолдошот. Акыйкаттыкта андай божомол жеңил желпи карагандык. Байыркы чыгышта Кытайдын императору болобу же Борбордук Азиянын көчмөн урууларынын эл башчылары, кагандары болобу, Айтор бегинен падышасына чейин зирек балдарын мыкты акылман устаттарга окутууга, тарбияга берген. Тарыхта бул бештен белгилүү. Байыркы көчмөн уруулардын, кагандарынын, жибек байларынын турмуштук тажрыйбасына кайрылсак, балдарын күчтүү элдин тилин билүүгө, аскерий өнөрүн, жеке кармаштын ыкмаларын үйрөтүүгө эр жигитке кыр көнөр аздык кылат деп толгон токой өнөрдү үйрөтүшкөн. Андыктан алар чоочун элдерден устаттарды жалдап, баласын тарбияга берүүсү кадимкидей салтка айланган. Манас эпосундагы Жакып да ошол нарк салтты сактады. Эпостун окуясындагы Жакып да ошол окуясында усулуна жана ошол доордун тарыхына сергек көз жүгүртсөк, Манасты тарбияга алган койчу башчысы Ошбур жөнөкөй жан эмес, же эптеп жан баккандардан көрүнбөйт. Ошбур койчу башчысы деп аталган менен ички дүйнөсү башкача. Адам жаштайынан жамандыкты башынан көп кечирген, жашоого бышык, сөзгө сараң, айткандан кайтпаган, өз турмушуна каниет кылган, кайраттуу, эмгекчил, көп тил билген, бакшы десе бакшы, карылуу, эртебишти, канжар кол сайышты Кытайдан мыкты билген устат. Манас баатыр Ошбурдай устаттардан Кытай калмактардын жана көчмөндөрдүн эрдик өнөрүн, тилин, салтын, акылмандыгын жаш кезинен үйрөнгөн. Эр Манастын бир устаты койчу башы Ошбурдун кийин ага акыл кошор ишенимдүү чоросу болуп отурганын бекер жеден эместир. Манас эпосуна баатырдын адамгерчилиги, кең пейилдиги, көсөмдүгү, даанышмандыгы, жөнөкөйлүгү жана акылмандыгы көп жерде сүрөттөлөт. Буга далил катары Манастын 2-3 окуясын айта кетелик. Манас баатыр Кытай калмактын ханы Орго менен катуу салгылашат. Кара ниет Орго айгай салат. Кыргыз деген ким экен? Дүйнөгө тулсу да кыйраттайынтып эле. Бул майдандашууда миңдеген жоокер эки тараптан кырылат. Орго хан өлөт, колу качат, кыргыздар жеңишке жетет. Эртеси Орго хандын катыны Санамкүл 2 баласын ээрчитип, тартуусу менен Эр Манастын алдына келип, балдарынын жанын сурап алдына түшөт. Айкүл Манас Санамкүлдүн эрдигине ыраазы болот. Акылман сөзүн айтып, бабалардын күнөөсүн кечип, баласын ордосуна аманат жоролукка энесинен сурап алат. Ал эми Орго хандын элин талоондон сактап напыз берет.
6 айлык калмак моңгулдардын урушунда кыргыздар алсыздарга болушуп, аларды куткарып, олжо, мал бөлүп, үйсүндөргө үй берип, Манас баатыр жоокерин ыктыяр менен кошуунга кошуп алат. Ошондо эр Манастын жоокерлеринин айткан сөзү бар эмеспи? Мына ушул жерде ушул сөздөрдү мисалга келтирип атабыз. Кылыч чаппай, ок атпай, кыйын сынып жаа тартпай, алдырып салган ким дейсиң? Албаңар жыгы кийинесиң, не кыласың калмактын, эзелден жыйган дүйнөсүн. Кош-кошко союш алыңар, курооңдо калды малыңар, байынын союш алсаң да, коңшусун коюп салыңар. Кары жашын чалыңар, дүйнөдөн куруп калгандай кантесиңер барыңар деп ошол жерде эч нерсе алдырбай койгон жер айтылып жүрөт. Дагы бир окуя. Кыргыздар Ала тоого көчүп келген кезинде эзелтен кыргыз мекенин басып алган, элин зордоп, жерин кордоп жашаган Кытай калмак башчысы Алоокени Ала тоодо чайдап жаткан учуру Алооке майда урууларга кул көрсөтпөйт. Көп аскер жыйнап, кыргыздардын күчүн алат. Эр Манас Алоокенин сүзүнөн коркпойт. Алоокенин хан ордосуна Манас жарашмакка барат. Айлакер Алооке Манасты сарайдагы жырткычтардын ажайып канасына алып кирип, азыркыча зоопарк деп атабыз, ажыдар, жолборс, даңгыт, желмаянга талатмак болот. Жырткыч айбанаттардын Манастын айбатынан качып, катыла албай корккондорун көргөн Алооке аргасыздан багынат. Жалбарып жаны учураган Алоокенин күнөөсүн Манас баатыр кечирип, акылман сөз айтып, элин кырбай Ала тоону согушсуз бошотот. Ошондо Алооке баласы Боокени, агасынын баласы Абышты Манастын хан ордосуна аманат таштап, Ала тоодон көчө качып эптеп жанын куткарат. Манас эпосу баатырдык эпос деп аталган менен, аны акылмандыктын да эпосу деп атасак жарашкыдай. Касиет суру бар. Анын ичинде уюган улуттук рухи кут жатат. Байыркы манасчы баштоочулар айткандай, жалаң эле баатырдыкты баяндабастан, ошол элдин тарыхын, санжырасын, салтын, динин, табият менен шайкештигин, акылмандыгын, башка элдер менен элчилик мамилесин, уруу баштарын бириктирүүнү, бирдей көркөмдүктү айтышкан. Элге кээде кара сөз менен түшүндүрмөлөрдү кошкон. Манастын жетилүү учурундагы мындай салт улам унутула баштаган. Моңгол доорунан кийинки манасчылар ыңгай шартка жараша элдин рухун козгош үчүн эрдикти, баатырдыкты, сурду даңазалашканга көбүрөөк маани берип кетишкен сыяктанат. Манас эпосундагы изилдөөлөргө дал аяңызда аалам, космос, табият менен байланыштагы диндик түшүнүктөгү маанилүү окуяларды, уруулардын ортосундагы мамилелерди, баатырлардын эрдиктерин, согуштун жүрүшүн, себептерин, ачуудагы ойго, окуяга, даанышмандыкка, бай жерлерде башка элдердин эпосторунун тажрыйбасындагыдай кара сөздө мистикалык, философиялык ажарды тереңдетүүгө жана түшүндүрмөлөрдү, чечмелүүлөрдү жүргүзүүгө көбүрөөк милдеттүүбүз го деп ойлойм. Кыскасы, Манастагы акылмандыктын философиялык тема терең жана узак сөз. Кыска сөз менен айта албайсың. Анткени көлдөн бир чака суусуз алган окшоп калабыз. Демек, бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, ушул Манастын өзүң баш жагында айтып кеттик, Манастын 60га жакын акылчысы болгон эле деп, ошолордун ар бири ошол мисалы үчүн биз азыркы күндө мына ушундай биздин падышаларыбызга, биздин президенттерибизге мына ушул Манастын акылчылары сыяктанган ушундай кеңешчилер келип отурат да. Мисалы үчүн мынакей бул жерде өзүңөр көрүп тургандай Байжакыптын элеси берилип турат бул жерде. Мынакей Байжакыпты көрүп атасыңар, мына ушул Ошбурга жанагы биз мынтип айтып эле жүрбөйбүзбү? Демек ушу Манастын жини кагылсын деп эле берип койгон депчи. Чындыгында ошол ар бир кишиден акыл насаат алып, ошондон мынакей Манастын кеңешчилери, акылчылары, бул жерде дагы согуштук учурда дагы ушу Манаска акыл кеңеш кошуп турган чоролор болгон. Демек, биз бүгүнкү сабагыбызда бул баатырдык эпос гана карабастан, демек уюган улуттук рухи кут экендигине дагы ынанмакчыбыз.